Ушул күнгө чейин договор түзүлүп калган да, ошо сомду бергенде силер долларды бир туруктуу кармап айта алсаңар да, буга чейин биздин көптөгөн кесиптештер айтып кетти, доллар ойноп атат ушул күнгө чейин. Булардын же сиздердин өзүңөрдүн саясатыңар болуп атабы? Доллар так болуш керек да. Мисалы азыр валютага барсаңыз, доллар 87 сом же 86 сом 50 тыйындан. А сиздерге бара турган болсо 83 сом 50 тыйындан банктарда. Бул не деген нерсе? Буну бир тартипке салыш керек да. Улуттук банк каякта карап отурат, ошону карабайбы? Айбек Жапарович, ушундай кичине көйгөй бар. Кичине эмес, бул өтө чоң көйгөй да, өтө чоң. Азыркы учурда мындай кырдаал бизде гана орун алган жок. Биздин эң жакын өнөктөш мамлекеттерибизде ушундай айырмачылык болуп атат курстар боюнча. Россия Федерациясында да, Казакстан өлкөсүндө да бир аз накталай долларга тартыштык болуп атат да. Рахмат чоң, чындыгында бул чоң көйгөй, ушун үчүн урматтуу Улуттук банктын өкүлү карап көрсөңүздөр, биздин жарандарыбызга тиешелүү биз жакшы татынакай шарттарды түзүшүбүз керек. Ош шаарында биздин ушул өрт өчүрүүчү кызматкерлер абдан жакшы иштешет. Бирок тилекке каршы биздин ошол пожарный машиналардын бардыгы эскирип калган. Ошого байланыштуу кыйналышат да. Жана ошондой эле Ош шаарында Жапалак айыл өкмөтүндө Кеңеш деген айыл бар. Шаардан өрт өчүрүүчү машина баргычы үйлөр күйүп бүтөт да. Ошону мүмкүн болсо ошол жака да салуу жолдорун карасаңыздар. Мен бул сунушум, ошондой эле ушул бөлүнүп жаткан машиналардан Ош шаарына да бөлсөңүздөр. Мүмкүн болсо көбүрөөк. Себеби Ош шаарында эл тыгыз байланышкандагы көп учурлар катталат. Биздин элчибиз кайсы мамлекетке барбасын, ошол мамлекеттин элчибиз сөзсүз түрдө бул биздин ошол жактагы биринчиден студенттерге жана ошол жакта иштеп жүргөн жумушчуларга тыгыз караш керек. Экинчиден ошол жакта болуп аткан өндүрүш боюнча инвестиция биздин өлкөгө тартканга толук кошулуш керек да. Бул мен ойлойм милдеттүү түрдө деп. Анткени кээ бир мамлекеттерде кен консулдар айлык маянасы боюнча дагы бир аз маселелер бар экен. Ошолорго сиздин өзүңүздүн жеке көз караштарыңыз кандай? Эми баягы биринчи орунда элчилик, андан кийин экинчи орунга генеральный консулдуктар кирет да. Алардын элчиликтер, генеральный консулдуктардын дагы маянасы элчилер катары эле алыш керек. Бирок ошон үчүн жана мен айтып атпаймынбы, 2008-жылы Азия мамлекеттеринде калып калыптыр каралбай. Ошону азыр жакын арада карап, алардын дагы маянасын ошо генеральный консулдук элчиликтердин баарын чогуу СНГнын элчилеринин маянасына теңейбиз. Тажрыйбаңызды карап көрдүк. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келечекте ошо Кыргызстанга, ушу өнүккөн мамлекеттерге сиздин салымыңар чоң болсун. Рахмат.